Саламатсыздар, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Германия Кыргызстанга 41,8 миллион евро берет. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы 2019-2020 жылдарга финансылык жана техникалык кызматташтык жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Бул боюнча мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков 6 августта кол койгонун президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Макулдашууга ылайык немис өкмөтү эки тарапты финансылык жана техникалык кызматташтык үчүн Кыргыз өкмөтүнө 41,8 миллион евроны грант катары берет. Мунун ичинен 21,8 миллион евро техникалык кызматташтык долбооруна, калганы финансылык кызматташтыктын алкагында берилмекчи. Маалыматта айтылгандай, 21,8 миллион евронун ичинен 4 миллион евро перинаталдык саламаттыкты сактоого көмөк көрсөтөт. 6 миллион евро жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрөт. 5 миллион евро кесиптик окутууга көмөк көрсөтөт. 2,9 миллион евро биологиялык ар түрдүүлүк жана жаңгак токойлор менен жайыттардын муниципалдык колдонуу жолу менен жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу. 1,5 миллион евро изилдөөлөр жана адистер фондун түзүү. 1,4 миллион евро сапаттык мааниси бар кызматтарды пайдаланууга көмөк көрсөтүү долбоорлорун ишке ашырууга бөлүнөт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуу тараптар эки иликтөө жүргүзө турган болду. Бүгүнкү жолугушууда көйгөйлөрдү өз учурунда чечүү жана мындан ары чатактардын болушуна жол бербөө үчүн мамлекеттик органдардын өз ара иштешүү зарылдыгы айтылды. Бүгүн Тажикстандын Ходжай айылында Баткен жана Согди облустарынын жетекчилеринин орун басарлары, эки тараптын чек ара кызматтарынын жана тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү жолукту. Ага катышкандар эки факты: Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын аскеринин жаракат алышы жана тажикстандык жарандын ок жеп каза болуш боюнча ар бир тарап өзүнчө тактап иликтөө жүргүзүү чечимине келишти. Андан сырткары коңшулардын ок жеп каза болгон тажикстандык жаран боюнча маалыматтар такталды. Эске салсак, бүгүн эртең менен Кыргыз-Тажик чек арасында коңшулар тараптан ок атуу болуп, Кыргызстандын чек арачысы жаракат алгандыгы тууралуу маалымат тараган. Баткен облусунун Эки Таш аймагында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык курал менен Кыргызстандын чек ара кызматынын аскерине ок атып, ал жоокердин колун тешип өткөнү маалым болгон. Бүгүнкү жолугушууда келип чыккан көйгөйлөрдү өз учурунда чечүү жана мындан аркы чатактардын болушуна жол бербөө үчүн мамлекеттик органдардын өз ара иштешүү зарылдыгы айтылды. Тараптар андан сырткары чек арага жакын аймактарда жашагандарга түшүндүрүү иштерин улантмакчы. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу деп бааланды. Тынар Курбаналиев: депутат десе кулагыма мошенник деп угулат. Бир нече күн мурун Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да телеканалдардын бирине берген маегинде ата мекенден депутат болууга чакырган эле. Бул интернет айдыңында кызуу талкууну жаратып, Курбаналиев да депутаттык мандат тууралуу үн катты. Урматтуу достор, депутат деген сөз менин кулагыма мошенник дегендей эле угулуп калды, деп билдирүү калтырган Куудул Facebook баракчасына. Шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. Парламенттик шайлоого карата даярдык толугу менен жүрүп жатат. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Премьер-министр Кубатбек Боронов онлайн өткөргөн жыйынга укук тартибин коргоо органдарынын, Финансы министрлигинин, Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери да катышып, шайлоого даярдык тууралуу маалымат беришти. Шайлоо комиссияларын уюштуруу жана алардын материалдык, техникалык жактан камсыздоо боюнча республикалык штаб түзүлгөнү, аны вице-премьер-министр Акрам Адумаров жетектей турганы белгилүү болду. Шайлоо күнү добуш берүүгө келген ар бир шайлоочунун дене табы өлчөнүп, аларга жеке коргонуу каражаттары таркатылары, шайлоо бекеттеринде санитардык эпидемиологиялык талаптар аткарылып турары айтылды. Сапар Исаков шаардык сотто көрсөтмө берет. Петровкадагы түрмөдө жазасын өтөп жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бүгүн 6 августта Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда көрсөтмө берет. Ишти Бишкек шаардык соту Исаковдун жактоочусунун апелляциялык арызынын негизинде карап жатат. Адвокат Бакыт Автендили уулунун азаттыкка билдиргени боюнча 1 май райондук сотунда Исаковго көрсөтмө бергенге мүмкүнчүлүк берилген эмес. Судья Сапар Исаковду бир сот отурумунан четтеткен, деди адвокат. Ал ошол күнкү эле отурумдан чыгарылып, кийинкилерине киргизүүлүгө тийиш болчу. Бирок сот Исаковду процесстин аягына чейин катыштырбай койду. Ал жарыш сөзгө да катыштырылган эмес. Бүгүнкү соттук жарыянда Исаков толук көрсөтмө берет. Адвокаттын айтымында экс-премьер-министр сотко онлайн түрмөдөн видео байланыш аркылуу катышат. 9-июнда Бишкектин 1 май райондук соту Сапар Исаковду жазык кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп тапкан. Өкүмгө ылайык
Исаков 18 жылга эркинен ажыратылып, зыяндын ордун толукташ үчүн мамлекетке 247 миллион 650 миң сомду да төлөп берүүгө тийиш. Сапар Исаков өзүнө коюлган бардык айыптарды мойнуна албай келатат. Депутат Жумалиевдин Жапыкеевге карата жазган арызы боюнча сот чечим чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин активист Сыймык Жапыкеевге карата жазган арызы боюнча чечим чыкты. Бул тууралуу Говорит Чекит ТВга депутаттын жактоочусу Бактыбек Жумашев билдирди. Маалымат кылайык, чечим Бишкектин Ленин райондук сотунда 6 августта чыккан. Ленин райондук соту Сыймык Жапыкеевдин буга чейин видео кайрылуу аркылуу тараткан маалыматтарын чындыкка дал келбейт деп тапты. Ошондой эле Жумалиевдин Жапыкеевге карата берген арызы жарым-жартылай канааттандырылып, Жапыкеевден 10 миң сом компенсация өндүрүп алуу тууралуу чечим чыкты, деди жактоочу. Эске салсак, депутат Жумалиев ар намыска шек келтирүү деген негизинде активист Сыймык Жапыкеевди сотко берип, андан 10 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн болчу. Садыр Жапаровдун келинчеги акчаңыз жок деди. Шарабидин Токтосунов эмнеге Мекенчил партиясына кошулбай калганын айтты. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин алдыңызда да ийгилип таазим кыламын. Айтпай эле коюн дедим эле, айтканга мажбур кылып жатасыздар. Анткени мени туура кылдың, колдойбуз дегендер да, туура эмес кылдың дегендер да болуп жатат. Мен Садыр Жапаровду 12 жылдан бери билем. Биринчи 4 жылда анча-мынча укугун коргогон болсом, 8 жыл такай укугун коргодум. Бир эле Садыр Жапаровдун эмес, тарапташтарынын, туугандарынын, анын колдоочуларын укугун коргоп, ар кандай саясий чогулуштарда, курултайда Садыр Жапаров саясий туткун экендигин далилдеп келдим. Садыр Жапаровдун 2 инстанциясындагы сотуна чейин гонорар алганмын. Бул 2017 жылдын 15 сентябрына чейин 12 балага бекер кызмат көргөздүм. 2017 жылдын 15 сентябрынан бери бардыгына бекер адвокат болуп иштеп бердим. 2 мартта камалгандардын 3-өөнө бекер кызмат көргөздүм. Садыр жана чындык деген документалдуу китеп чыгарып, ачылышын 50 жылдыгында өткөздүк. Андан кийин тирүү легенда деген ыр жыйнагын чогулттум. Шайлоо тууралуу эч кимиси мени менен макулдашкан жок. Эмнеге мени списокко киргизбедиңер деп сурасам, Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл, сиздин биз үчүн кылган эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Алдыңкы тизмеге акчалуулар кирип жатат. Шайлоо акчасыз болбойт экен. Мен да акча менен кирип жатам. Сиздин акчаңыз жок, ошондуктан сиздин маселеңиз чечилбептир деди. Кантип чыгарасыңар десем, парламентке барып сүйлөшүп чыгарабыз дейт. Мени канчанчы тизмеге коштуңар десем, эртеси айтабыз деп 32 тизмеге деп айтышты. Мен сүйлөшүп чыгаруу мыйзамга туура келбейт. Депутаттын мыйзам чыгарганга укугу бар, мага уруксат берсеңер, мен бөлөк партиядан өзүмдүн кандидатурамды коюп, Садыр Жапаровду чыгарганга аракет кылайын десем, алар макул болушту. Мен бүгүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров менен сүйлөштүм. Ал Садыр Жапаров боюнча менин бардык сунуштарымды колдойм деди. Андан тышкары Садыр Жапаровдун мойнун 2 колун кескилегенде дагы саясатчылардан жалгыз Адахан Мадумаров бийликке сүр көргөзүп, Жапаровду коргоп чындыкты айтып чыкты. Мына ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясын тандадым. Менин акчам жок деп айттым. Менде 1 сом акча сураган жок. Бирден 15 тизмеге чейин орун бере турган болду, дейт Шарабидин Токтосунов. Өмүрбек Бабанов алдыдагы аламанда кызык оюнду баштаганы калдыбы. Республика партиясы шайлоого катышууга белсенип, бирок мурдагы лидер Өмүрбек Бабанов саясаттан аксап, четтеп турганы эки анча ойго салган. Мындай кыйын шартта Борбордук шайлоо комиссиянын экс төрагасы Туйгунал Абдрайымов менен Оштун губернатору Узарбек Жылкыбаевдин катарга кошулуп атышты. Дагы да салмактуу фигуралар менен толуктаары эмнени билдирет. Учурда республикачылар оппозициялык маанайды багыттарын тандап алышса, каражат маселеси да чечилери ажеп эмес. Бабанов өзү шайлоого барбаса да командасын чындап, келечекте чоң күрөштөргө даярданып атканы байкалууда. Эске салсак, буга чейин Бабанов таласка гуманитардык жардамдарды, дары-дармектерди жеткирип, чет жерден келген дарыгерлерди чогултуп, аларга алкыш айтып, чакан болсо да иш-чараларды уюштурган. Кандай болгон күндө дагы өткөн президенттик шайлоодо 600 миң добуш алган талапкердин саясаттан оңой эле кетип калышы күмөн жаратат. Анжелика, тынч койгула мени, азыр эч кимге кошулбайм. Кудайдан коркпой элди жинди кылып, мени ар кайсы партияга кошуп жатышат. Тынч койгула мени, фейк, жалган маалымат. Булардын оюндарына кошулбайм. Мен өзүмдүн жашоодогу принциптерим бар. Келечекке план түзүп, азыр эч кимге кошулбайм. Бир ушуну билип коюңуз, дейт ырчы айым.
Стационарда көз жумган Адинай Мырзабекованын үй бүлөсүнө үй берилди. Борбор калаадагы стационарлардын биринде ыктыярчы медик болуп иштеп жүргөн каза болгон студент кыз Адинай Мырзабекованын ата-энесине жеке ишкерлердин бири батир берди. Бул тууралуу Адинайдын атасы Замирбек Жээналиев билдирди. Анын айтуусуна караганда, Киржи Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев маркум Адинай Мырзабекованын туулган күнүндө келип батирдин сертификатын тапшырган. Белгилей кетсек, Адинай Мырзабекова 14-июлга караган түнү стационарда жумуш аяктагандан кийин эс алганы жатып, ош бойдон өзүнө келбей каза болгон. Ал көз өткөндөн кийин эртик медали менен сыйланды.